Арифметика жана салыштыруу деген темада айтып берейин. Арифметикадан эч коркпоңуз. Эгерде мага окшоп математика мектептен жакшы окубай калсаңыз деле программист болуп кетсеңиз болот. Маселе жок. Арифметика эрежелери бул Python'да деле сакталат, кадимкидей эле. Монда мнемоника менен жатасак болот, PEMDAS менен. PS ушу парентезис, кашалар, exponents даража көтөрүү, multiplication көбөйтүү жана division ошо солдон оңго кетет, экөө мындай даражасы бирдей да, деңгээли. Addition and subtraction кемитүү жана кошуу экөө ошо бир деңгээлде турат. Солдон оңго кетет. Ошондо даража көтөрүү мондай эки көбөйтүү менен болот Python тилинде. Көбөйтүү ошону бир жылдызча менен кетет. Бөлүү оң жакты караган слэш менен. Кошуу, кемитүү символдору сиздерге белгилүү. Могу мисалды азыр келтирели. Бул мисалды Python редакторуна барып аткарып көрөлү. Келиңиздер муну канча чыгат экенин азыр аныктап көрөлү. Азыр мен бул видеону пауза коюп, өзүңүздөр кагаз менен чыгарып көрүңүздөр, кызык болсо. Кызык эмес болсо эч нерсе эмес. Келиңиздер баштайбыз. Кайрадан мен бул жака өтөйүн. PEMDAS тестейин. Биринчи кашаны эсептейт экенбиз. Мен азыр өзүм жерден комментарий жазып кете берейин. Берди үстүнө коюп. Каша биринчи аткарылса, бир чыкты. Бир кошу дедик. Анан могу даража көтөрүү, exponents. Даража көтөрүү аткарылып атат. 2-нин экинчи даражасы калп айтпасам 4. Анан көбөйтүү жана бөлүү бирдей аткарылат дейт. Көбөйтүү жана бөлүү. Могу 4 чыкты да. Анан кийин көбөйтүү бар экен да. Көбөйтүү 3 болгондо ушул экөө аткарылат экен. 12 болду. Аткарылып экөө жоюлуп кетти да. 12ден кийин ымайыр бөлүү 4 дейт. Көбөйтүү менен бөлүп биринчи аткарылат да. Ошон үчүн мына жерден 3 чыгып калат, экөө жоюлуп кетти. 3 чыгып калды, анан кошуу 3 дейт. Эми солдон оңго арифметиканы аткара беребиз. Ошондо 1 кошу 3 кошу 3 7 болду. Мына чыгарып көрөлү. 7. Эң сонун. Арифметика ушу математика сандарга байланыштуу мо салыштыруу операторлорун көрсөтүп чыгайын. Бул сол жактагысы чоң, оң жактагысы кичине дейт. Мисалы, мо 2 бирден чоң да, туурабы? Келе ушуларды аткарып көрөбүз. Мына Python интерпретаторуна кирейин. Анан берге мынтип жазайын. Туура, чын дейт. Могучу 2 кичинекей чоң. Ошондо мо сол жак учуу кичинекей болуп атпайбы? Ошо сол жактагысы мо 2 кичине, ал эми оң жактагысы, оң жак жагы чоңураак болот. Ошол чынбы калппы деген суроо экен. Чын экен. Бул болсо чоң же барабар дейт. 2 6га караганда чоңбу же 6га барабарбы деген суроо. Жок, албетте. Булчу. Мо сол жактагы 4 мо кичинекей жакты карап турат, мо сол жакта 4 кичинеби могуга, оң жактагы же ага барабарбы? Ага барабар. Анда чын болот дейт. Бул экөө бири-бирине барабарбы деген суроо. Монда 2 барабар менен берилет. Ошон true болуп атат. Эң сонун бул ушундо true деген чындык, false деген жалган деген сөз.